Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбатташы мүмкүн. Анткени дүйнөдөгү геосаясий кырдаал мунай жана мунай заттарынын наркына түздөн-түз таасир этет. Мындан улам жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу Орусияда мунай зат рыногунда күйүүчү майлоочу материалдардын баасы күн санап өсүүдө. Акыркы 10 күндө эле аталган өлкөдө бензиндин 17-19%га чейин жогорулаганы байкалган. Ал эми Кыргызстанга мунай заттарынын дээрлик 95% Россия Федерациясынан ташылат. Эми менен карап отурабыз да. Анткени бул дүйнөлүк тенденция болот да. Ал жердеги өзүңөр билесиңер, баягы Ормуз деген пролив жабылса, ал жерде бүгүнкү күндө дүйнөлүк нефтинин сатып алган нефтинин бир 25-30%на чейин өтөт да. Ал кааласак дагы ошо нефтиге, анан нефти продукторлорго баанын кымбатташына алып келет да. Биз эми биздин компаниялар ал жерден сатып албаганы менен бул дүйнөлүк тенденция болсо бизге сөзсүз түрдө таасири тийиши мүмкүн да. Биз дагы ошону бүгүнкү күндө байкоого алып турабыз. Ал эми биздин мына негизги биз сатып алып келген мамлекет Россия Федерациясы болгондуктан бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан деле бизге берген дүң баалар жогорулап баратат да. Ошондуктан өзүңөр деле байкап атсаңыздар керек, май куюучу станцияларда бүгүнкү күндө акырындык менен бирок баалар өсүп атат да. Өлкө ичинде акыркы 10 күндө бензинге болгон баа 20%га чейин, тагыраагы 3,5 сомго чейин кымбаттаганы байкалган. Азыркы тапта күйүүчү майдын жетиштүү запасы камдалган. Рынокто абал туруктуу. Ал эми бензиндин жана дизелдик отундун кору биздин баа боюнча болжол менен 2 айга жетери болжолдонууда. Анткени өзүңөр билесиңер, акыркы эле мынабу бир жума 10 күндүн ичинде бизде Россия Федерациясынын баягы заводдордун баалары 17-19%га чейин жогорулады да, дүң баалар. Ошондуктан бул бизге сөзсүз түрдө келет. Анткени өзүңөр билесиздер, биз негизги ошол импорттолгон мамлекет бул Россия Федерациясы. Ал жактан биз дээрлик баягы ички керектүүгө колдонулган мунай заттардын көп мына басымдуу немесин көлөмүн ошол жактан сатып алып келебиз да. Ошо бүгүнкү күндө баалар өсүп атат. Ал эми корлор боюнча бүгүнкү күндө биздин компаниялардын ички корлору эми ар кайсы компаниялыктары башка. Бирок орто эсеппен алып келсек бир 45-50 күндүк көлөмдө корлор бар. 20%га чейин болуп атат да. Жогорулоо болгондо бул бир 3-3,5 сомго чейин 1 литрине жогору болушу мүмкүн да. Андан сырткары жакынкы чыгыштагы курчуган кырдаал өлкө ичинде сырттан ташылып келген кайсы товарларга кедергисин тийгизип, бааларга таасирин берет деген сурообузга экономика министрлиги жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жооп бербей турганын билдирди. Бул багытта Тышкы иштер министрлигине кайрылуу керектигин маалымдады. Ал эми аталган министрлик азык-түлүктөр алардын эмес, экономика министрлигинин милдеттери экенин кошумчалады. Айтор акыркы аптада өлкө аймагында кымбаттап жаткан айтылган жумуртка боюнча гана жооп беришти. Биз андай маалымат менен маалымат бере албайбыз, себеби биздин компетенттүү ыйгарым укуктарга кирбейт да ал нерсе. Негизинен монополияга каршы жөнгө салуу кызматы социалдык маанилүү товарлар бар, токтом менен бекитилген немен министрлер кабинети менен бекитилген тизмек бар, 14-16 немеден турган, ошолордун ичинде 14 жана социалдык маанилүү товарлар. Ошолордун биз жума сайын мониторинг жүргүзүп турабыз аларга. Мына өткөн жумада тооктун жумурткасына кичине өсүү бар. Аны мына кечээ эле жума күнү бизден мындай масштабтуу мониторинг жүргүзүп, кичине өсүү байкалып атат. Аны да эми иликтеп тактап атабыз, тастап атабыз. Себептерин, эмне себептен көтөрүлүү болуп атат. Эми азыр мындай так маалымат жок, себеби жана сатуучулардын, фермерлердин айтуусу боюнча азыр сезондук фактор деп айтып атышат алар. Сезондук фактор болгондо азыр вакцинация жүрүп атат. Ал эми буга чейин камсыздоочулар ассоциациясынын башчысы Гүлнара Ускенбаева Спутник агенттигине берген маегинде негизинен өлкөгө азык-түлүктү ЭАЭП өлкөлөрүнөн жана Европадан алып келинерин билдирген. Ага ылайык жакынкы чыгыштагы кырдаал кайсы бир деңгээлде биздин кызыкчылыктарга таасир этет. Анткени Европадан Кыргызстанга келген айрым товарлар түштүк маршруту Иран жана башка өлкөлөр аркылуу өтөт. Учурда ал жол жабык, бирок ал жактан аз эле товар келерин кошумчалаган.
Белгилей кетсек, Израиль менен АКШнын Иранга кол салуусу 28 февралда шаарларга жана аскердик жайларга көптөгөн аба жана ракеталык соккулар менен башталган. Тегеран буга жооп кылып, Израилге жана жакынкы чыгыштагы бир нече мамлекеттердеги америкалык аскер базаларына кол салган. Бул кырдаалдарга байланыштуу кыргызстандыктардын умра сапарына баруусуна убактылуу чектөө киргизилген. Абал турукташканга чейин жарандарды туристтик компаниялар менен авиакомпанияларга кичи ажылыкка барбоону сунуштоо тапшырмалары да коюлду. Нурзат Көчөмкулова, Майрам Мегабдибилал уулу, Регион, Бишкек.